10 bölüm. İsa ал жактан чыгып, Иудея аймагына келди да, Иордан дарыясынан өттү. Кайрадан көп эл чогулду жана ал адатынча аларга таалим берди. Ошондо фарисейлер бир кынтык табуу ниетинде Исага келишип, Эркек аялын кое берсе бола береби? деп сурашты. Муса силерге эмне деген осуят калтырды эле? Деди Иса аларга жооп берип. Муса ажырашуу катын жазып берип, аялын кое бергенге уруксаат кылган. Дешти алар. Ошондо Иса аларга: Бул осуятты ал силерге тоң моюндууңардан улам жазган. Бирок Кудай башында адамдарды аял эркек кылып жараткан. Ошол себептүү эркек ата-энесинен бөлүнүп, аялы менен кошулат да, экөө бир дене болушат. Ушундайча алар эми экөө эмес, бирөө. Демек, Кудай кошконду адам ажыратпасын, деди. Үйгө киришкенде шакирттери Исадан бул тууралуу кайра сурашты. Иса аларга: аялын кое берип, башкага үйлөнгөн адам аялынын көзүнө чөп салган болот. Эгер аялы күйөөсүнөн кетип, башкага тийсе, ал да ойноштук кылган болот, деп жооп берди. Колун коюп батасын берсин деп, эл Исага жаш балдарды алып келди. Шакирттери болсо, алып келгендерди жемелеп уруша башташты. Муну көргөндө Иса ачууланып мындай деди: балдар мага келе берсин. Алардын жолун тоспогула. Себеби Кудай падышачылыгы ошондойлордуку. Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Кудай падышачылыгын баладай кабыл албаган адам ага эч качан кире албайт. Анан балдарды кучагына алды да, аларга колун коюп батасын берди. Иса жолго чыкканда, бир киши жүгүрүп келип алдына чөгөлөп: О, жакшы устат, түбөлүк өмүргө ээ болуу үчүн эмне кылышым керек? деп сурады. Иса болсо ага минтип жооп берди: Эмне үчүн мени жакшы деп жатасың? Бир Кудайдан башка эч ким жакшы эмес. Киши өлтүрбө, ойноштук кылба, уурдаба, жалган күбө болбо, алдап эч нерсе тартып алба, ата-энеңди сыйла деген осуяттарды билесиң да? Устат, деди ал. мунун баарын жаштайман сактап келатам. Иса ага карап туруп, мээрим менен: Сага дагы бир нерсе жетпейт. Бар да колуңдагы дүнүйөңдүн баарын сатып, түшкөн акчаны бейбечараларга таратып бер. Ошондо байлыгың көктө болот. Анан кел да мени ээрчи, деди. Муну укканда жанагы киши кабага бүркөлүп, кайгыга баткан бойдон жолуна түштү. Анткени ал абдан бай эле. Иса айланасын кыдырата карап, шакирттерине: байлардын Кудай падышачылыгына кириши кандай кыйын, деди. Анын айткандарына шакирттери таң калышты. Иса болсо сөзүн улантты: балдарым, Кудай падышачылыгына кирүү кандай кыйын. Бай адамдын Кудай падышачылыгына киргенден көрө, түбөнүн ийне көзүнөн өтүшү оңой. Шакирттери андан бетер таң калышып, өз ара: анда түбөлүк өмүргө ким ээ боло алат? дешти. Иса аларга карап: адамдын колунан келбегени менен Кудайдын колунан келет. Кудай баарын жасай алат, деди. Ошондо Петр Исага: Мына, биз баарын таштап салып, сени ээрчип жүрөбүз, деди. силерге бир чындыкты айтып коеюн. Деди Иса аларга: мен үчүн жана жакшы кабар үчүн үйлөрүн, же эркек, же кыз бир туугандарын, же ата-энесин, же балдарын, же менчик талаасын таштап чыккандын баарына азыр ушул убакта 100 эсе көп үй,
бир тууган, эне, бала жана жер кайра берилет. Куугунтукка да алынат. Ал эми келечекте болсо, алар түбөлүк өмүргө ээ болушат. Азыр биринчи болуп жүргөндөрдүн көбү акыркы болушат. Ал эми азыр акыркылардан болуп жүргөндөрдүн көбү биринчи болушат. Ыйса шакирттер менен Иерусалимге кетчү жолдо баратты. Ал таң калып келатышкан шакирттеринин алдында эле. Ал эми алардын артындагылар коркуп келатышкан. Ыйса кайрадан 12 шакиртин жанына чакырып алып, өзүнүн алдыда эмне күтүп тургандыгын айтты. Мына, Деди ал. биз азыр Иерусалимге чыгып баратабыз. Адам уулун жогорку дин кызматчылар менен дин мугалимдеринин колуна кармап беришет. Алар аны өлүм жазасына кесишип, башка улуттагылардын колуна тапшырышат. Башка улуттагылар аны кордошуп, бетине түкүрүшүп, сабашып, акырында өлтүрүшөт. Бирок ал 3-чү күнү кайра тирилет. Ошондо Зебедейдин балдары Жакып менен Жакан басып келишип: «Устат, биздин суранычыбызды аткарышыңды каалар элек», дешти. Ыйса: Силерге эмнени аткарып беришимди каалайсыңар? деди. Алар: «Мындан кийин салтанаттуу улуулугуңа ээ болгон кезде бирибизди оң, бирибизди сол жагыңа олтура тургандай кыл», дешти. Силер эмнени сурап жатканыңарды билбейсиңер. Деди Ыйса ошондо. Силер чындап эле мен иче турган азап чөйчөгүнөн ичип, мен өтө турган чөмүлүүдөн өтө аласыңарбы? «Ооба», деп жооп беришти алар. Мен иче турган азап чөйчөгүнөн ичесиңер. Мен өтө турган чөмүлүүдөн силер да өтөсүңөр, деди Ыйса. Бирок оң же сол жагыма олтургузуу менин колумда эмес. Ал мурдатан кимге даярдалган болсо, ошого берилет. Буларды укканда Жакып менен Жаканга калган 10 шакирттин кыжыры кайнады. Ошондо Ыйса шакирттерин чакырып алып мындай деди: Бу дүйнөдөгү элдердин өкүмдарлары өз элине үстөмдүк кылып, төрөлөрү күч менен бийлик жүргүзөрүн билесиңер. Бирок силерде мындай болбосун. Тескерисинче, араңардан ким чоң болгусу келсе, силердин кызматчыңар болсун. Ким биринчи болгусу келсе, баарыңарга кул болсун. Анткени адам уулу бирөөлөрдү өзүнө кызмат кылдырыш үчүн эмес, бирөөлөргө өзү кызмат кылып, өз жанын көп адамдардын күнөөсү үчүн кун катары берүүгө келген. Анан Иерихонго келишти. Ыйса шакирттери менен көптөгөн элдин коштоосунда Иерихондон чыгып баратканда, Тимейдин уулу сокур Бартимей жол боюнда кайыр сурап отурган эле. Өтүп бараткандын Назареттик Ыйса экенин кулагы чалып калып: «О, Дөөттүн уулу Ыйса, мага ырайым кыла көр», деп кыйкыра баштады. Көп адамдар ага унчукпа деп тыюу салышты. Бартимей болсо ого бетер үнүн бийик чыгарып: «О, Дөөттүн уулу, мага ырайым кыла көр», деп кыйкырды. Ыйса токтоду да: Аны бери чакыргыла, деди. Алар сокурду чакырышып: «Коркпо, тур, сени чакырып жатат», дешти. Бартимей чапанын силкип таштап, ордунан ыргып тура калды да Ыйсага келди. Ыйса: сага эмне кылышымды каалайсың? деди. «Устатым, Деди сокур. көзүм ачылса экен». Бара бер, Деди Ыйса. ишенимиң сени айыктырды. Ошол замат сокурдун көзү көрүп калды. Анан ал жолго чыгып, Ыйсанын артынан ээрчип жөнөдү.